Саламатсыздарбы? Биз Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынан жана жалпы Кыргызстандын кыздарынын атынан дагы бир жолу кайрылуу жасап жатабыз. Акыркы кайрылуубуз Нурайымдын окуясынан кийин ушул боюнча уланып келе жатат. Жакында эле күндөрү болуп өткөн Кемин районундагы 16 жаштагы кыздын окуясы бардык элди ойго салды жана зордук, зомбулук, жалпы эле ала качуу, эрте турмуш куруу күндөн күнгө көбөйүп статистикасы курчуп жатат. Бул зомбулук, кыздарга болгон зомбулукту биз соц тармактардан гана эмес, өзүбүздүн турмушубузда, күндөлүк жашообузда дагы байкап келебиз. Ошондуктан ар бириңиздерди түшүнүктүү менен кабыл алып, кайдыгер карабастан бизге дагы салым кошуп, кыздарды коргооңуздарды суранабыз. Кыздарга көрсөтүлгөн зордук, зомбулук күн санап бизде коомчулукта өсүп жаткандыгы баардыгыбыз үчүн өкүнүчтүү. Жана азыркы учурда кыздар коомдук транспортто, коомдук жерлерде жүргөндөн да кооптонот. Себеби биз сак жана кооптуу мамлекетте жашагыбыз келет. Ошол себептен Ички иштер министрлиги жана жооптуу болгон баардык адамдарды зордук, зомбулукка каршы чара көрүп, бизге кооптуу жана сак мамлекет шарттарды түзүп берүүгө чакырмакчыбыз. Нурулай, Айзада, Нурайымда канча уланышы керек? Жакын арада эле болгон Кеминдеги окуя жүрөгүбүздү оорутат. Биз кыздар зордук, зомбулукка каршыбыз. Бул нерсе токтолушу жана ошондой эле зордук, зомбулукту тынч өлкөдө жашагыбыз керек.